Эң жакшы күндө эң жакшы каалоо менен Кара Көл шаарындагы Самара гүлдөр дүкөнүнө барып Самара эжебизден интервью алабыз. Саламатсыздарбы урматтуу YouTube көрүүчүлөрү. Биз сиздер менен кайрадан KG Top медиа каналы жана анын алып баруучусу мен Олжобаева Айыза. Достор, эгер биздин каналыбыз жагып жатса, анда сиздер подписация кнопкасын басып биздин каналга каттала кетиңиздер. Анда эмесе биз видеобузду улантабыз. Саламатсызбы Самара эже? Бул коз болгон дүкөнүңүздү ачууда кандай кыйынчылыктар болду, ошол боюнча айтып берсеңиз. Саламатсыңарбы кыздар? Бул дүкөнүбүздү ачууда көп эле кыйынчылык көрдүк. Башта мурунку интервьюларда айтып кеткендегидей эле баягы муздаткычыбыз жок болгонуна байланыштуу көптөгөн гүлдөрүбүз солуп, баягы клиенттерибиз дагы жок эле ал убакта. Той деле күтүп отурчу болчу, качан той болот деп эле. Тойго деле көп гүл алынчу эмес. Ошентип көп гүлдөрдү солутуп, баягы клиент чогулткуча көп эле кыйналдык. Анан ошол клиентти табыштын жолунан ушул идея ойлоп таап, анан кийин ар бир үйгө өзүбүз эле алып барып береличи, эл бизге келип убара болбосун, өзүбүз эле ошол куттуктоону алып барып берип, элге таанытайлы өзүбүздү деп ушул идеяны ойлоп тапканбыз. Мен азыр бул эки жакка көз чаптырып көрсөм, белектериңиз аябагандай кооз экен да, көздүн жоосун алган гүлдөр жана оюнчуктар да. Мен өзүм бул жакта туруп өзүмдү башкача бактылуу сезип кеттим да. Сиз өзүңүз бул магазинге келгенде өзүңүздү кандай сезесиз? Өзүмдү жаш баладай сезем. Мен өзүмдүн жумушумду жакшы көрөм, өзүм жумушумду сүйөм. Ар бир адам өзүнүн жумушун сүйсө, ошол жумуштан жакшы үзүр көрө алат да. Сизге заказ түшкөндө ар дайым ырларды көркөм окуп айтат экенсиз да. Бул идея актан келди эле? Көркөм айтып. Негизи башында көркөм деле айтылчу эмес, ыр жок эле, баягы өзүм эле туулган күнүңүз менен куттуктайм, узун өмүр, чексиз бакыт, ушундай эле сөздөр болчу да. Анан учурда байкасам, бүт эле видеолорум ушундай окшош эле да. Мен сөз байлыгым дагы кеңир эмес. Анан баягы клиенттерге, кардарларга кызыктуу болсун үчүн ушундай ыр кылып койсокчу деп анан интернеттен изденип ырларды, анан ошолорду көркөм окуп, жеткиликтүү кылып окуп, ошол адамдын ички дүйнөсүнө жеткирип, көз жаш чыгарганга чейин аракет кылып, анан ушундай жеткирүүлөрдү кылабыз да. Биз азыр бул жерден бир коз болгон белектердин бирисин тандап алалы, ошону ороп берсеңиз, жасап. Айтсаңыз, Самара эже, кыздар көбүнчө кандай белектерди алганды жактырышат? Кандай белектерди алып кетишет? Кыздарга албетте эле гүл жагат. Сладкий, ширин букеттер жагат. Коробка, өзүбүз жасайбыз. Ошол коробкада жалаң конфеттердин кичинекейлерин салып, оюнчук кошуп, ушундайлар кылып туруп жасайбыз. Бизде Кара Көл баягы жаштардын шаары да. Анан молодежный город болгон үчүн замандан артта калбай, жаштарыбыздын баардыгы, балдар дагы, романтик балдарыбыз көп. Баягы башта жаңы ачылган убактарда балдар белектерди гүл алганда уялышчу болчу. Гүлдү алып, анан караңгыда алып кетейинчи дешчи. Кээде болсо гүлдү жашнакай алып жасатып туруп, анан пакет барбы, жандай мусорный пакет барбы, карасы ошого эле көрсөтпөй салып алайынчы дешчи да. Анан биз болбой көндүрүп кетчи экен, баягы гүлүбүздү жашнакай алып жасагандан кийин анын жасалгасы бузулганды биз да каалабайбыз да. Барган жерине жашнакай алып барсын деп, анан ошентип бекитип барышчы. Азыр уже көнүп калышты. Келиңиз эже. Азыр көнүп калышты, баардыгы уялбай эле жашнакай алып кетишет. Чоң акелерибиз деле алып кетет. Келинчегин тарымтуу болгон байкелерибиз, жаштар деле тарымтуу болдум эле деп, алардын көбүн эле биз интернетке чыгарбайбыз да. Өздөрүн эле жөнөтүрөбүз. Ошентип ортомчу болуп жакшы бир иш-чаралардын арасында жүрөбүз. Өзүмдүн жумушум
өзүмө аябай жагат. Адамдарга канчалык жакшы маанай тартуулап, көңүлүн көтөргөн. Бул жакшы го. Бул жашоодо өзү негизи эле ден соолук биринчи, анан кийин эле ошол көңүл экен. Бири-бирибиздин көңүлүбүздү алганга эмне жеткирсин, жакшы сөз, жөн эле жылмаюу тартуулап койсоң, ошол деле чоң белек да. Анан мындай атайын монтип белек алып барсаң, ал двойне эки эселеп сүйүнүчтүү момент да. Башта айттыңыз го, шириндик салган букет эме жасайбыз, коробкалар. Ошону заказ менен жасайсыздарбы эле сатасыздарбы, коюп коесуздарбы магазиндерге? Жакшы суроо. Биз буну баягы башында жасап койчук да. Анан жасап койчук, көп болуп, баардык эле нерсенин выбор көп болгону жакшы экен да. Анан көп болуп турган убакта бири экөө өтөт дагы, анан калганы туруп калат экен. Анан ал конфеттер деле срогунан өтөт дегендей. Анан азыр только заказга жасайбыз. Заказ түштө жасап беребиз. Анан мындай жасап коюп койбойбуз да. Бирөө экземпляр болуп калат. Анан аны сатпайбыз да, бирок ал уже срок өтүп кеткен болуш керек деп сатпайбыз. Анан кээ бирлер келишет, магазинде деле ошол да сиздер ачкан жоксуздар. Биз баары коркобуз да. Кийин анын аркасынан мындай отравление болуп же бир мындай жаман окуя болсун биз каалабайбыз. Ошондуктан жок, сатылбайт. Бирок ошондой кылып кайра эле башка жасап беребиз деп жасап беребиз. Сиз белектерди жеткирип берип жатасыз да, ошол жеткирип бераткан доставка бул акылуу же акысыз жеткирип берүү кызматы? Жеткирип берүү кызматы акылуу. Башында жаңы ачылганыбызда акысыз болчу. Бир жумадай акысыз кылдык, бирок анда гүлдөрүбүзгө кошулуп калат экен да. Кымбат гүл болуп калат экен. Андан көрө гүлдөрүбүз арзан болуп, анан кийин доставканы кошпосок тура болбой калат экен. Анын бензини бар, ага мына ырларыбыз кошулат, реклама кылып чыгарып, баягы соцсеттерге чыгарып атабыз да. Инстаграмга, Фейсбукка, Одноклассники, ошолордун баардыгы ошол акынын ичине кирет да. Канча сом көлөмү? 150 сом доставкабыз. Мисалы, гүлүбүз, макул эже. Гүлүбүз 500 сом болсо, ага кошулуп 650 болот да доставка менен. Айтсаңыз дагы келечекте дагы кандай максаттарыңыз бар? Балким бул дүкөндү кеңейтейин деген, чоңойтоюн деген ойлоруңуз бардыр. Бул дүкөндү чоңойтоюн деген оюбуз бар. Буюрса жакынкы арада чоңойтуп, кийинки интервьюбузду мүмкүн жаңы дүкөндөн тартылып калабыз деген ишеничтемин. Жаңы идеялар дей турган болсок, идеябыз өтө көп. Ал идеяларды ишке ашырмайынча айтпай турайлы, анткени ар кандай болуп калат да эми. Ишке ашпай калышы мүмкүн дегендей шартка байланыштуу. Бул өз негизи мурун гүл эле алып барчык да. Анан баягы объемный куклы деген бар эмеспи? Митую мишкалар, коёндор, ошолорду биз кошобуз келечекте, ошолорду да кошобуз дечик да. Буюрса аларды коштук. Азыр ошо 2 мишкабыз бар. Кыз мишкабыз, бала мишкабыз, Тедди мишка деп коет. Ошолорубуз бар. Дагы жакынкы аралыкта дагы жакшы идеяларыбыз бар. Буюрса ишке ашса, биз дагы Инстаграмга реклама кылып чыгарабыз. Ошол жактан көрөсүңөр деген ишеничтебиз. Тилектериңиз эртерээк кабыл болушуна тилектешпиз биз дагы. Белегибиз даяр болду окшойт. Мунун сону болуп калдыбы? Алина эжебиз көрсө кубанат болуш керек аябай. Ооба. Белекти жөн эле берип койбой, баягы майын чыгарып, бунун ичинде канча деген азыр экөөбүздүн ортобузда маегибиз бар, с душой, орусча айтмакчы, с душой жасалып атат да. Жана башта айтып кеткендей, өзүңдүн жумушуңду сүйсөң, ал жакшы ийгиликтерге алып келет да. Сиз эми азыр Алина эжеге бара албайсыз да, ошондуктан ырсап катары кылып, салам жолдоп, видео аркылуу салам жолдоп койсоз. Жакшы болот, бул менин жумушум да. Азыр ушул белекти Аксы районунун Кызылжар айылында жашап жаткан Алина кызыбыздын 18 жашы менен куттуктайбыз. Алина,
Жактырып жайдын көктөмүн жаз менен кошо көктөгүн. Ушул жашың кут болсун, кааларым өнүп өскүнүң. Жүзүңдөн нуруң балкысын, үнүңдөн күлкүң жаркысын. Ардактуу асыл кыз болуп, баарына сыймык ашыргын деп куттукташат Анаркалы, Аиза жана ошондой эле KG Top Media'нын атынан кабыл алып кой. Айтсаңыз, Самара эже, сиз өзүңүз акыркы жолу качан белек алдыңыз эле жана кимден алдыңыз эле? Белекти күндү алам. Алла Тааламан алам белекти. Күндү эртең менен ойгонгонум өзү белек. Дем алып, көрүп, угуп, басып жүргөнүмдүн өзү белек. Ар бирибиз үчүн. Анан мындай айта турган болсок, кызыман алгам акыркы белекти. Өз колу менен открыткаларды жасап, көбүнчө белекти ошо кызыман алам. Акыркы жолу ошо кызым "Мама, я тебя люблю" деп открытка жасап, ичин боёп, кыздардын сүрөтүн тартып берген белеги да. Ушинтип биздин видеобуз дагы соңуна келип жетти. Самара эже, сиздин үй бүлөңүзгө ден соолук, узун өмүр, эч качан оорубаңыздар. Элдерди дайыма ушинтип кубантып жүрө бериңиздер. Учурдан пайдаланып, көрүүчүлөргө жана туугандарыңызга каалоо тилек болсо айтып кетсеңиз болот. Эркин микрофон. Рахмат. Учурдан пайдаланып, биринчиден ошо силердин жамаатыңарга, KG Top Media жамаатына ыраазычылык билдирип кетейин. Өзүңөрдүн убактыңарды бөлүп келип ушинтип менден интервью алып атканыңар үчүн силерге Аллах ыраазы болсун. Экинчиден ошо ата-энеме, бир туугандарыма, баардык менин жакындарыма салам жолдойм. Көрүп аткан болсоңуздар салам деп коеюн. Баарыңыздарды ыйык Рамазан айы менен куттуктаймын. Тутуп аткан орозоңуздар кабыл болсун. Ар бир үй бүлөгө жылуулук, жарык каалайм. Ойлогон ой, тилеген тилектериңиздер орундалсын. Ушул айда көп тилектерди кылыңыздар. Кыргызстаныбызга өнүгүүнү каалайм. Буюрса ошо алдыңкы мамлекеттерден болуп, жакшы жагыбыздан таанылып, Кыргыздан кыргыз деген атыбызды чыгарып жүрөр эли. Баарыбыз силерге да рахмат, ийгилик. Чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биз менен маек куруп бергениңиз. Урматтуу YouTube көрүүчүлөрү, биз силерге жагымдуу видео тартууладык деп ойлойбуз. Дагы көп видео тартылга десеңиздер, анда бул видеону досторуңуздар менен бөлүшүп, KG Top Media каналына каттала кетиңиздер. Мен сиздер менен Аиза болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.